Саламатсыздарбы? Курултайда сөз тийбейт. Төрага Кошалиев калыстыктан тайды. Жарыш сөз берүүдө тааныштыктан чыга албай калды. Эң сонун бул улуу жыйын бабалар салты. Садыр Нуркожоевичке чегара энетилибиз коррупция тууралуу айтканда делегаттар алакан чапты. Спикер Нурлан Шакиев мыйзамдарды сандан сапатка өткөрүбүз деп айтты. Акылбек Жапаровдун өлүм Кудайдан, салык бизден дегени жакты. Эми айтайын республикалык маанидеги маселелерди башкы. Эл кустурууга, арам казиного каршы. Дили бузукулардан төмөн түшүүдө энетилибиздин баркы. Садыр Нуркожоевич ууру ажылоордун экс макамын артка алчы. Мүлктөрүн конфискациялаңыз досуңуз менен камчы. Оңой жолу ушул Кытай карызын жапчу. Бийликке келсе акылы тайкы төңкөрүш болуп жатпайбы арты? Жаптырыңыз эл канын соргон пайыздары жогору банкты. Спорттун массалуулугун кеңейтели. Спорт кыймыл аракет өзү жоготот оору сыркоо дарпты. Атактууларыбыз көп, бирок иштеп чыга албады улуттук идеологияны жалпы. Пенсияны көтөрүү пайыздары көп алгандарга төмөн, аздарга кенен кошулса, карапайым калктын жазылмак жарпы. Профсоюздар федерациясынан мугалимдер көп запкы тартты. Президентке да баш ийбейт экен, көңүлүбүз жалыкты. Баарынан да тынчтык эң негизги маселе башкы. Чегараларды тез чечпесек тынчтык болбосо жашооңдун зарылдыгы кайсы? Баткендик тууган ыйлаттı го кечээ уккан калкты. Баткендиктердин үйлөрү бүтпөйт, тендерди текшергендер барбы? Чиновниктер чөнтөгүңөрдү ойлогонуңар калппы? Садыр Нуркожоевич азыр бүт жоопкерчиликти өз мойнуңузга алган өзүңүзсүз жалгыз башчы. Абакта жатканыңызда Фейсбуктан бердиңиз эле катуу антты. Эл үмүтүн актай албасам балтага коёмун деп башты. Манастагыдай өзүңүздүкүндөй өтө катуу алдыруу зарыл. Бийлик башындагыларга антты. Атуу мыйзамы керек, ууруларды качкан жагынан эле атчу. Кытайларчан атпасак уурулар, эл бузаарлар, маньяк чыккынчык педофилдер оорута берет башты. Садыр Нуркожоевич президенттигиңиз таластан башталып, Манас ата арбагы колдоп, ээледиңиз падышалык такты. Элдик курултайды мындан ары ыйык Манас ордо өткөрөлү. Таласка филармониядай имарат салчы. Манас атадай бийик кармап намыс арды тарыхка алтын тамгалар менен жазылып калчы. Малайзиялык 99 башчы 5 эле күндө 50 миллиард долларды казынага тартты. Мына коркпос таза мыкты башчы. Курултайдан президентибиз көп чындык маалыматтарды алды. Алдыда кыш 10 000 көмүрдүн баасы. Сураныч калыпка салыңыз, салынсын көмүрдүн наркы. Мамлекетибизге жараткандан тилейм тынчтык, билимдик ынтымак ырыс бакты. Айтаар сунуштар өтө көп. Сизден суранам, кетпей күтөйүн чакыртып 10 эле мүнөткө кабыл алчы. Рахмат, бөлүшүп коюңуз.